Ырчы Аваз Акимов 14 февраль сүйүү күнүндө Талаш шаарында концертин тартуулайт. Бул тууралуу Ырчы өзү маалымдады. Урматтуу Талаш шаары, баарыңыздарды 14 февраль концерттен күтөм. Келип көңүл ачып кетиңиздер деп билдирди Ырчы. Эскерте кетсек, январь айынын соңунда Ырчы Аваз Акимовдун Instagram социалдык түйүнүндөгү катталуучулардын саны 1 миллионго жеткен. 20 январда Ырчы кыздуу болуп ысымын Ариана деп койгон. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Белгилүү ырчы жана үлгүлүү келин Айгерим Расул кызы өзүнүн көрмандарына кызыл түстүү темир тулпарын көрсөттү. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдады. Менин чоктой кызыл жаңы тулпарым майлуу сүттүү ак жолтой машина бол деп жазды унаасынын сүрөтүн бөлүшкөн Айгерим Расул кызы. Ырчы айым өткөн жылдын ноябрь айында да жаңы жол тандамас унаасын алган эле. Эскерте кетсек, ырчы Айгерим Расул кызы 1991 жылы 10 октябрда Бишкек шаарында туулган. Атасы ырчы Расул Маматкулов менен чоң сахнага чыгып, Түнкү Бишкек аттуу ыры менен элге таанылган. Өзүң эле Келем сага жана башка ырлары клиптери менен белгилүү. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Спортқа коюлган акчалар, чоң утуштар, тез арада төлөмдөр, ишенимдүү букмекер.